6 уктуруу. 3-4 ай өткөндө командиринен кат келди. Иниңиз бөөдө шылтоо таап, 2 жолу госпиталга жаткызып, текшерип чыктык деген. Эч оорусу жок. Күч колдонуп, сабап туруп кызмат кылдыргыла деп, кайра ошол командирине кат жаздым. Ошондон кийин инимден кат келди. Эмне дедиң эле? Мени сабап атат деп. Мен кат жаздым. Сага сооп болот. Дагы сабай түшсүн. Сенин жаның башкалардыкынан артыкпы? Акмактанбай жакшы тил алып, кызмат өтөп кел. Деп. Армияда 2 жыл жүрүп келди. Кызыгы, кеткенине 3-4 ай өткөндөн кийин энем байкуш мага: "Абдылдам эмне болду? Эмгиче келип калам деди эле" дейт. Мен: "Эне, кеткенине 3-4 ай болбодубу? Ал 2 жылдан кийин келет" десем, ыйлап жиберди. Кетерди ыйласа, ыйлаба, жибере берсин. 3-4 айдан кийин келип калам деп, энесин сооротуп кеткен тура. Барганда көрсөткөн номурлары өтпөй калып, 2 жыл жүрбөдүбү? Бул энимди чоңойгуча, кийин аял алып бергенден кийин деле өзү жалкоорок, тилдеп, сабап да койгон күндөрүм болгон. Энем байкуш тунум деп жакшы көрчү. Аяп мага этим койчу. Аман жүрсө болду деп калкалап турчу эле. Ушул баласын чайын ичип, келининин бала чакасын көрүп кетти. Азыр ушул иним айылда үй жайдын ээси болуп, жакшы карлыктын башталышын көрүп атат. Тамеки чекпейт, арак ичпейт. Момураган жакшы адам болуп калды. Бул инимдин азабын энем экөөбүз жакшы эле көрдүк. Дагы бир ушул күнгө чейин эсимден кетпеген нерсе бул. Эстесем, демим кыстыгып, дем ала албай жашып кетем. Айтпадымбы, өтө кедейликтеп. Уруш убагы 1944 жыл болсо керек. Энем байкуш күнүгө эртең менен эрте кетет. Ак суу айылынын үстү жагындагы тоо этегиндеги кенен жайыт жер биздин айылга караштуу. Ошол жерде колхоздун саан уйлар бар эле. Анда машина жок. Уйларды кол менен саашчу. Кечке саап, кечинде 2 чаканы баканга көтөрүп, суу сүттү, тартылган сүттү жөө көтөрүп келет. Аны жарма кылып бышырып, талкан аралаштырып бизге берип бакчу. Бир күнү кечке жуук укмуштай бороон чапкын болуп, күн катуу жаап кирди. Оюм энемде эмне болду деп. Огороддо бир ат жүрүптүр. Аны кармап алып, билимдеги жипти чечип, ооздук байлап, жайдак минип алып, алдынан тосуп чапкан бойдон жөнөдүм. Айылдан өтүп, төш менен чыгып баратам. Баратсам, бир коктунун ичинде ыйлап отуруптур. Жаан куюп атат. Көрсө, коктуга ичке жол менен түшүп келатып, ошондон тайгаланып, жыгылып кетип, чакасы кошоглаптыр. Ыйлабай эне, тур деп жөлөп тургузсам, бүгүн эмне ичесиңер деп боздойт. Экөөбүздүн ыйлап, эптеп сооротуп, эчтеке эмес, бүгүн сүтү жок эле жарма ичебиз деп атка учкашып алып үйгө келдик. Канча жыл өттү. Ошентсе дагы жыл сайын айылга баратканда машинадан ошол коктуну карайм. Караган сайын ошол окуя энем эсиме түшүп, бир аз муунуп барып оңалам. Дагы бир унутулуус окуя эсимде калды. Ошондон 1-2 жыл мурун энем катуу ооруп калды деп карындашым Бейшакан түптүштечү. Өзү врач. Телефон чалып калды. Кечинде: "Аба, энемдин оорусу өтө кыйын. Тез келбесеңиз болбой калды" деди. "Макул, эртең менен эрте чыгам" дедим. Мындайда артын алдын чогуу ойлоnuш керек экен. Даярдык деген болуш керек.
Сабирдин Турсунов айыл чарба министри эле. Мамилебиз жакшы болчу. Түнкүсүн телефон чалдым. Сабыке, энем катуу ооруп атыптыр. Жөнөгөн атам. Айылда деле даяр шартыбыз жок. Караколдо мал байлаган комбинат болсо керек эле. Десем, бар деди. 1-2 жылкы айтып койсоң. Десем, маке, капа болбо. Энең аман эсен айыгып кетсин. Мен азыр эле телефон чалам. Ал жагынан камсанабай бара бер, деди. Эртеси дары дармегимди алып жетип бардым. Барсам, энем чын эле кыйналып, деми кыстыгып, дем ала албай, температурасы көтөрүлүп, чабалактап жатыптыр. Байкуш энем мени көрүп, сүйүнүп, бетимен өөп, жакшы боло түштү. Тез эле алып барган дарыларымды куюп да ичире да баштадым. Бейшекан врач-инфекционист жанынан чыкпай отурду. Туугандар чогулушуп, чочулап турушкан экен. Мен не бар не жок деп эт комбинатына барсам, директору жакшы адам экен. Турсунов телефон чалган, даярдап койдук, деди. Мен айланайын. Рахмат. Энем оңолуп кетсе, кереги жок, өзүңдө калат, дедим. Кайра кечке жок үйгө келсем, энем кичине түзүк, этинин ысыганы түшүп, дем алганы оңолуп калыптыр. Туугандар баласын күтүп аткан, көрүп боюн түзөп атат, деп жоруй башташыптыр. Мамакенин карындашы Уулкан деген эже бир кыз төрөп алып, ар дайым биз менен чогуу жашачу. Күйөөгө чыккан жок. Сүйлөгөнү, сөз тапканы укмуш кишиле. Ошол эже дагы бир жеңе ырсалаңдап эле күлүшөт. Силерге эмне болду? Эмнеге кубанып атасыңар? Десем, эже мага карап, атаңдын чекесин карачы, дейт. Эмне болуптур? Деп карасам, чекеси томуюп калыптыр. Көрүп, ата, эмне болду? Жыгылдыңбы? Десем, жөн эле, деп койду. Уулкан эже агасы менен ачык эле сүйлөшө берчү. Мен айтып берейин, деди. Сен шаарга кеткенде, бул кемпирине жакын барып отуруп, чакчадагы ас майдан берип, капа болбой, ойлонбой жата бер. Уулуң Мамбет 2 жылкы даярдап коюптур. Ошону көргөнү шаарга кетти, деп кемпирине айтып берип атпайбы? Кемпири уккандан кийин чакча менен чекеге коюп калыптыр. Ошол жылкылар сага союлуп калсын деп. Күлбөгөн киши жок. Мен, ой ата, бул эмне кылганыңыз? Иш үчүн таба албай атса, кантип айттыңыз десем, жөн эле оозуман чыгып кетти, дейт. Атам Байкуш мурунтан эле эмне көрсө, укса, ичине жашыра алчу эмес. Энемдин жанына барып, алаксытып, атам тескери түшүнүп калыптыр. Мен больницага бирөөнү көрүп бер деп, чакыргандан барып келдим десем, үн чыккан жок. Бирок абышкасынын сырын билчү. Ошону менен энем дарыланып атып, айыгып кетти. Энем өтө көп төрөгөн. Менден мурункуларынын баары жаш убагында кайтыш болушуптур. Менимче ага себеп ошол турмушта үйдүн сууктугу, кийим кече, тамак аштын жетишпестиги. Кийин ойлойм. Балдары кичинесинде көп көзүнө суук тийип, врач деген жок, дары дармек деген жок. Ошон үчүн көпчүлүгү өлө берсе керек. Мен өзүм чоңойгону 10 классты бүткөнчө кийим дегенди көргөн эмесмин. Тон, шым териден, бутта кыштын күнү кийиш жокой, күн жылгандан кыш түшкөнчө бут кийим дегенди билген эмесмин. Ал убакта түшүнүк ошондой эле. Ар жак бер жакты көрбөсөк, башка эл кандай жашап атканын билбесек, ойлойсуң, ушундай турмуш болуш керек деп жашай бересиң. Таң калганым, айылдагы эстүү баштуу кишилер деле жаныбызда 3-4 километр жердеги ак сууда орус эли жашайт. Ошолорго барып, алардын үй жайын, айдаган эгинин көрүп, окат кылса деле болмок, оңолуп кетмек. Мен чоңоюп Фрунзеге кеткиче 1946 жылга чейин биздин айылда бир түп алма, өрүк болгонун көргөн жок. Ушуларды айдап багып алса деле түзүк жашашка жардам болот эле да.
Ушунун баары билбестик, билимдин жоктугунан болсо керек. Институтту 1952 бүтүп, Сокенге үйлөнүп, 3 жыл хирургия кафедрасында ординатор, аспирант болуп, стипендия менен эптеп жашадык. Аспирантураны 1958 бүткөрүп, илимдин кандидаты, ошол эле хирургия кафедрасында окутуучу болуп калдым. Аспирантурада окуп жүргөндө кайнагам Жумагул Алышбаев Москвадан жогорку партиялык мектептин аспирантурасын бүтүп, илимдин кандидаты болуп келип, Фрунзедеги республикалык партиялык мектепке директор болуп калды. Тез эле академик. Андан соң жогорку советке депутат болду. Ушундай таланттуу, боорукер, укмуш киши эле. Биздин кыйналып жүргөнүбүздү көрүп, депутаттык стипендиясын эски-уску кийимдерин да берип жүрдү. 2 бөлмө үйүн биз бүткөндө идиш аягы жууркан төшөгү менен таштап кеткен. Мына ушул кишинин биз үчүн жасаган жакшылыгы, жардамы укмуш эле. Бул жакшылык эч качан унутулбайт. Кийин мен чоңоюп, түзүк хирург болгондо да ушул кишинин жакшылыгын унутпай, актоого чоң аракет жасадым. Мага өтө ыраазы болуп, жакшы көрчү. Раматлык ал 49 жашында кайтыш болуп кетти. Ошентип 1960 жылга чейин энемди жакшы деле бага алган жокмун. Анча-мынча кийим-кечегине каралашпасам, ашык жардам көрсөтө албадым. 1960 жылдан баштап жардам кылышка, багышка чоң аракет кылдым. Биринчиден, айылга үй салып бердим. Мал салдуу болушка көмөктөшүп, атамды жылкылуу кылдым. Аркы берки жерге жөө барбай калды. Уй, койлуу болуп дегендей, кийген кийимин, жууркан төшөнчүсүн оңдоп, оңолуп эле калышты. Андан кийин экөөнү кышкысын бул жакка алып, жазга чейин күн жылганча биздин үйдө болуп, өзүлөрү дагы кыңкыстап, айылга көнгөн кишилер чыдай албай айылга кетишчү. Адеп келгенде, аялым Сокен кайнатасынан уялбай этпей эле бакыртып, чечинтип, ваннага сууга салып жууп, тазалап, таза дамбал көйнөк кийгизгенин билем. Атам бечара түшпөйм, жакында эле сууга түшкөм деп бакырып атат. Мен сурай калдым. Эмне? Айылда монча салынып калдыбы? Кайдан түшүп жүрөсүң деп. Билем да, айылда монча эмес ысык суусу жок экенин. Атамдан такып сурап атам. Ичине эч нерсе жашырбаган момун эме айтып атпайбы? Бийимди талаада от косуп жүргөндө арыктагы сууга жуунуп алгам деп. Сокендин ою мен билип турам. Кайнатасын тазалайын деген ой деле болбосо керек. Ушул бит-ситин кетирейин, үйгө жайылып кетпесин деп сууга түшүрсө керек. Энем байкуш өтө момун. Оозунан жаман сөз чыкпаган киши эле. Көзүмдү ачып, биринчи көргөн келиним деп Сокенди жакшы көрчү. Сокен деле жетим өскөн, жокчулукту, кыйынчылыкты бала чагында башынан көп өткөргөн. Артыкчылыгы өтө таза. Үйгө, кийим-кечеге чаң жолотпойт. Тамак аш жасаганга укмуш. Менин жакын келиндеримдин баары ушул Сокенден сабак алчу эле. Кыялы бар, тили бар. Ушул күнгө чейин 40-50 жыл мурун өткөн окуяларды жылы, айынан бери сайрап айтып отурат. Мен аларды биринчи уккандай болом. Бирок моюнга салып коет. Канча сайраса дагы энем бир ооз ачып койбойт. Деги жаман сүйлөп, ажылдашкан кишилерге жооп да берип койчу эмес. Өзүнө айтчу элем. Ой эне, бир жооп берип койсоң боло, деп. Ай балам, аны менен ажылдашып, нервимди коротуп жүрөмбү? Андан көрө ошол кишиге карап туруп, сөз айтпай эле бир аз жылмайып күлүп койсоң, мээси болсо түшүнөт, дечү. Кийин тиши түшүп, тиш жасатып бердим. Байкуш энем ошол тиш менен өлөр өлгүчө мактанып, бадыракты тарсылдатып чайнап койчу. Көзүнөн катарак болуп операция жасаттым. Кийин калың очки менен көрүп, түзүк эле жүрдү. Мен чоң ата, чоң энем менен чогуу жашап калгандан болсо керек,
тигилерди жакшы көрөр элем. Фрунзеге кеткиче чоң энем мени өтө жакшы көрүп, эркелетер эле. Түнкүсүн эшикке чыксам, артымдан кошо чыкчу. Раматлык энем ошол үчүн өзене атам менен ачык сүйлөшчү элем. Бирок энем көпчүлүгү бул жакта жашап калды. 83 жашка келип калганда негедир тамакты жакшы ичпей арыктай баштады. Эне, эмне тамакты жакшы ичпей калдың? Десем айтат, негедир кою тамак жакшы өтпөй калды, деп. Тез эле билдим. Чочудум. Канча болду десем, мындай болгонума бир топ эле болуп калды. Суюк тамак гана өтөт, дейт. Эртеси эле өзүмдүн ооруканама жаткызып, текшерип карасак, кызыл өңгөчүнөн шишик, рак болуп калыптыр. Дарылай баштадык. Дарынын күчү менен бир аз оңолуп калды. Андан кийин ашказанын операция жасап, ашказанга трубка кийирип, ошол аркылуу тамак бере баштадык. Ошону менен кайтыш болгуча жашады. Ал кетип, арыктагандан арыктай баштады. Айлам кетти. Начарлагандан начарлады. Мындай оору менен ооруган, жашы келип калган адамдарга эчтеке жасай албайбыз. Бир күнү түнкүсүн хирургияда дежурный элем. Сокен телефон чалды. Тез келчи, энем кыйналып чыдабай жатат деп. Чуркап барсам, деми кыстыгып, дем ала албай атыптыр. Кыйналып, балам, эшикке чыгарчы. Аба жетишпей жатат, деди. Кенедей болуп калган. Көтөрүп алып балконго чыгарып, алып олтурдум. Кислород бар эле. Аны менен дем алдырдым. Кыйналып атып, балам, атаңды чакырчы, деди. Атам айылга кеткен эле. Түн боюнча сельсоветке телефон чалып кабар бердик. Атам байкуш эртеси эле жетип келди. Кемпиринин жанына отуруп дем салды. Кичине жакшы боло түштү. Ошентип жатып, эртеси түнкү саат 12-де кете берди. Ошондо өзүмдүн врач кесибиме таарынып, колумдан эчтеке келе албай, энемди сактай албай калганыма капа болуп, ушунчалык кейидим. Эртеси айылга алып жөнөдүк. Айылда болгон мусулманчылык ырым-жырымынын баарын жасап коюп келди. Ошентип 1983-жылдан тарта энесиз жетим калды. Бир өкүнүчүм, атенин тирүү кезинде кээрибиз көп барктабайбыз. Кээде укпай, орой жооп берип, жакшы көңүл буруп бакпай койгон учурлар болот. Бирок көз өтүп кеткенден кийин кап, ушундай акмакчылык кетирип коюптурмун деп өкүнөсүң. Бирок жерди тепкилеп, башыңды койгуласаң да, өкүрсөң да, энең тирилип келбейт экен. Мына ушуну ата-энеси бар балдар унутпасаңар. Ушул күнгө чейин өкүнөм. Жыл сайын отпускага барганда энем байкуш уулум келет деп эшиктин алдында күтүп отурчу эле. Келгенде машинадан түшөр замат чыныга суу куюп алып, бирдеме деп башыман айлантып, түкүрүп, чынысын көмкөрүп, эшиктин алдына койчу эле. Ошондон мурунку жылы барсам, дагы эле чыныдагы суусун алып келип, түкүрүп койчу дегеннен, койчу эне, болбогон нерсеңди, деп болбой бастым эле. Артыман ээчип алып, түкүрткөн. Ошону менен анда эчтеке оюм албай кеттим. Анан кийинкисине эле энем өлгөндөн кийин барсам, короодо бир киши жок.
үйдөн чыккан жан жок. Ошондо энемдин элеси, баягы күтүп турган, чынысын кармап түкүрүп койчу деген жан жок. Энем эсиме түшүп, эсиме ой түштү. Сарайдын артына барып, бир өкүрүп алып, анан эс алдым. Ушул күнгө чейин эмне үчүн ошентим экенди? 1983 жылы профессор, кафедранын башчысымын. Ишим ушунчалык ийгиликтүү жүрүп турган кез эле. Кетээрде энемдин айткан акыркы сөзү: балам, саган ыраазымын. Ак сүтүмдөн кечтим. Жашымдан кетейчилик, жокчулуктун азабын тарттым эле. Карыганда берди дөөлөттү. Колуңан келишинче жакшы бактың. Менин эле балам болбостон элдин баласы болдуң. Өмүрүңдө ден соолугунду тилейм деп. Бул сөздү эч качан унутпайм. Күнү түнү мээримде турат. Энемдин оозунан жаман сөз чыкчу эмес. Жалынганы, айтканы, алдыңа кетейин деп, кээде бул сөзгө да маани бербей койчу элем. Көрсө, ар бир эн атанын тилеги балдарынын жаманчылыгын көрсөтпөй, балдардын алдында кетсем деген тилек турат. Дагы бир тилеги балекетиңди алайын дегени укмуштай тилек экен. Балдарынын кыйналганын, ооруганын жана башка кырсыктарынын баарын өзүнө алгысы келген тура. Энем менин аялыма кандай жакшы көрүнүп, сый урматка жетти. Менимче энем жоош, момун, жаман сөз айтпаган киши эле дебедимби? Менин кемпиримдин кыялы тили бар. Энем байкуш эмне десе дагы бир үн катчу эмес. Акыры жүрүп отуруп, ушундай адамдар жеңет экен. Азыр Сокен 1-2 айдан кийин 82 жашка чыгат. Экинчи мисал, өзүмдүн улуу келиним Анара да энемдей унчукпаган, оозунан жаман сөз чыкпаган келин. 2 уулу институтту бүттү. Бирөө үйлөнүп, экине берелүү. Мен чөбөрөлүү болдум. Ушул күнгө чейин кайненеси Сокенге өйдө карап жооп бере элек. Сууга түшүргөн. Кайда барса жөлөп таяп артында жүрөт. Мына Анара дагы ошентип жүрүп кайненесин жеңди. Эми Сокен Анара эмне десе баш ийип отуруп калган. Мен энемдин ак сүтүнөн кутулдумбу? Актадымбы? Энем азыр тирүү болсо эмне кылаар элем деп ойлойм. Колума көтөрүп, ичпегенди ичирип, кийбегенди кийдирип багат элем. Айла жок. Энем жок. Кайда жүрбөйүн эсимден кетпейт. Арбагында колдой жүр деп ичимден да, тышымдан да кайрып жүргөн убагым. Атамды эскерүү. Атам 1985 жылы 93 жашында кайтыш болгон. 17 баланын атасы. Ошондон үчөөбүз барбыз. Атамекендик согуштун катышуучусу. Экинчи группадагы майыбы болгон. Мен атам жөнүндө эсимде калганын эскерип кетейин. Кийинки муундарга анча-мынча үлгү боло алар. Ата-эне бала үчүн канча жашка чыкпасын, кандай акыбалда болбосун, түшүнгөн балага эн ата болуп кала берет. Атам раматлык
ден соолугу түзүк, алдуу күчтүү киши эле. Эсимде, өлөр өлгүчө бир жерим ооруйт деп дары ичип көрбөгөн. Айтып жүрбөймбү? Негедир өрөөм боюнча өтө кедей үй бүлөдөн электеп. Атам байкуш мен билгенден өмүр бою колхоздун жумушун жасап жүрүп өтүп кетти. 16-жылы үркүндө Кытайга барып келгенин, көргөн азап тозокту, кыйынчылыкты 14 жашар карындашы Каличаны бир чака унга сатып алганын айтып калар эле. Кайра келатканда чоң энем Мамакенин энеси Алтыке кызына капа болуп ыйлап отуруп жолдон кайра кызыма кетем деп эчен ирет качканын, ошентип күйүттүн азабынан чоң энемдин жолдо боюнан түшкөнүн айтып калчу эле. Кытайдан келгенден кийин Ак Суу, Орус айылына, биздин Кереге таш айылынан 4 километр Орус айылда Иванко деген оруска малай болгонун айтып, аны мактачу эле. Анда орустун эмне жумушун жасачу элең десем, чочкосун, уюн кайтармай, чөбүн чапмай, жер айдап эгин ормой, жана башка болгон жумушунун баарын жасамай. Эмнесин мактайсың десем, башка орустарга сабатчу эмес, бөлкөнү тойгуча берчү дечи. Кийин айылда тыңыраагат, түзүгүрөөк уй болсо эле, Иванкенин айгырынын букасынын тукуму деп калчу. Чындыгында кийин ойлосом, ошол орустар деле билими жок, бирок адамгерчилиги болгон экен. Айтышат, кийин Кыдыр аке өлгөндө 1926-жылы Ак Суу орусу бүт өкүрүп келген деп. Кыдыр аке кыргыздар эмес, орустардын арасында өтө барктуу адам болгон экен. Кийин Советтер Союзу болуп, эркиндикке чыкканда айылга үй салып, ошол үйдө мен дагы төрөлгөм. Ал убакта ушундай түшүнүк болгон. Ушундай үй, ушундай жашоо болуш керек деп. Үйдүн кейпи топурактан согулган дубал. Үстү узун карагай шыгыр менен, устуну бар тал терек. Анын үстүнө саман, саманын үстүнө калың топурак төгүлгөн. Ичи тышын шыбамай деген жок. Эшик терезе жок. Эшиктин ордуна эптеп жыгачтан жонуп, зым же жип менен бекитмей. Терезе деген тамдын боорун тешип, ары бери жыгач үрүп, күн жааса, суук болсо саман менен жаман-жуман тери чүпүрөк тыгып коймой эле. Тактай деген түшүнүк анда жок. Калың саман же куурай төшөп, ошонун үстүнө отуруп, жатканда үстүнө жатып, уктачу элек. Кровать, шейшеп, жаздык, чыны, кашык, тарелка, кийимибиз негизинен тери. Тери шым, көйнөк деген ат эле бар. Кант момпосуй дегенди көргөн жокмун. Мына менин 1946-жылга чейинки көргөн жашоом ушундай эле. Кийин чоңойгондо Мамаке менен айтыша берчүмүн. Айтышканымдын себеби Мамакенин атасы Акун атам, Алтыкенем баарыбыз чогуу жашадык. Ошон үчүн чоң атамды ата деп, чоң энемди эне дечүмүн. Атам Мамаке менен энем Батыйды Байке жеңе деп калдым. Байкем айтчумун: "Ай Байке, оруста көп жыл малай болуп, болгон жумушунун баарын жасап жүрүп, ошондо эмне үйрөнүп калып, кийин үйүңө жасаган жоксуң?" деп. Унчукчу эмес. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин Мезгил жана инсан аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.